Аспеков деген ким? Бул УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Мелис Аспековду кармаган тасма. Ушул жылдын январында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Дашковдон $500,000 пара талап кылып, анын 250,000 алган жеринен кармалып, камакка алынган. Негизи Аспеков 10 жыл ичинде 4 жолу камалган. 2 жолу алдамчылык, 1 жолу башаламандык уюштуруу, 1 жолу опузалап, акча талап кылуу боюнча фактылары менен. Бул шулуун 2010 Атамекен партиясынын катарында жүрүп, апрель окуясынан кийин башкы прокурор Байболов менен сүйлөшүп, ишинди бүтүрүп берем деп, бирөөдөн $100,000 алдап кеткен. Алдамчылыгы боюнча камакка алынып, СИЗОдо 2 айга чукул отуруп чыккан. 2015 Корея улутундагы чет элдик ишкерден $150,000 алдап кеткен. Мындан тышкары Айжан Кулманбетова аттуу ишкер айымдан дагы көп суммадагы акчасын алып, аны сызга отургузган. Ушул кылмыштар үчүн камакка алынган. Бирок келтирген чыгымдарын төлөп берген эмес. Абактан чыгаары менен кымбат баалуу унааларды, батирлерди алган. Алдап кетип тапкан акчаларын түрмөдөн чыккандан кийин адалдап пайдаланып баштаган. Азыр бул бабам менен биз сүйлөштүк. Азыр ошол 15-ине карата чоң бир нерсе болуп кетчү мүмкүн болуп атат да. Ага абдан чоң күчтөр иштеп атат. 2017 Канат Исаев Өмүрбек Бабановдун камалышына салым кошуп, роль ойноп берген. Бул жигиттин туруктуу максаты жок, ойт берме, утурумдук кызыкчылыктар үчүн көз караштарын өзгөртө берген жайы бар. Атамбаевдин бийлигинин тушунда жашыруун агент болуп дагы кызмат кылган. 2019 Тымызын Атамбаевдер менен байланыш түзүп, Кой Таштагы окуяда элди үгүттөп, түндүк түштүккө бөлгөн чакырыктарды кылып жүргөн. 2020 октябрь айынан кийин Мелис Аспеков өзүн бийликке жакын адам катары көрсөткүсү келген. Тегерегине жалаң олигархтарды жыйнап, эң кымбат эс алуу жайлардан чыкпай калган. Башаламан убактардан пайдаланып, бир нече ишкерлерди тоноп, коркутуп, опузалап, акчаларын кымбат баалуу унааларын тартып алганга жетишкен. 1-май райондук сотуна автоматчан келип, сотторду коркутуп, өзүнүн мурдагы кылмыштарын бир күндө актатып алган. Бийликке жакын адам болмуш болуп, ар кимди тоноп жүрө берген. Октябрь айына чейин эле Honda Fit айдап жүргөн Аспеков 2017 Lexus 570 айдап, жардамчысы 2010 чыгарылган Range Rover, жан сакчылары Toyota Land Cruiser 200 менен кайтарып, ээрчип жүрүп калышкан. Мелис Аспеков кыска убакытта байлыкка жетишип, эсирип, көбөйүп кеткен өзү деле социалдык түйүндөрдөгү баракчыларына жашырбай калган. Шаардын чок ортосундагы Золотой квадраттан батирлерди алып, анын жакындарына каттап алганга жетишкен. Шайлоо башында Чүй областына куратор болуп, бейбит иши ортолоп калганда Жапаровдун штабы Мелис Аспеков шайлоо кампаниясына тиешеси жок, штабта иштебей турганын билдиребиз деп билдирүү таратышкан. Көрсө шайлоого керек деп ар кимден акча сурап, тоноп жүрө берген экен. Учурда Мелис Аспековдон алданган ишкерлердин саны 40тан ашат. Эми минтип айласы куруп СИЗОдо жатат. Кат жазып, бийликке жалаажап, шантаж кылууга өттү. Аспековдун жалган жалаларын Атамбаевдин, Молдокматов, Сегизбаев, Сапар Исаковдун тарапташтары пайдаланып, президенттин кадыр баркын түшүрүүгө пайдаланышууда. Ашулуун Аспеков өзүнүн жон терисин сактоо максатында ушундай пас кадамдардан да баш тартпосу айдан ачык эле көрүнүп калды.